Бул жерлер Малайзия өлкөсү. Назарыңыздарда кыялдагы саякат рубрикасы. Ассаламу алейкум. Сиздер менен эң алгачкы саякатыбыз Малайзия өлкөсүнө болмокчу. Кана кеттик эмесе. Малайзия федеративдүү мамлекет. Башкаруу формасы конституциялык монархия. Мамлекет башчысы монарх. Аткаруу бийлигин премьер-министр башына турган министрлер кабинети ишке ашырат. Конституциясы 1957-жылы кабыл алынган. Биз сыяктуу 31 августта эгемендүүлүгүн белгилешет. Конституциясына 1963-жылы толуктоолор киргизилген. Октябрдеги рентген. Калкынын 66%-ын малайлар түзөт. Ошондой эле даяктар, оранклауттар, кытайлар, аслилер жана тайлар жашайт. Калкынын жашынын орточо узундугу эркектерде 70, аялдарда 76-ны түзөт. Расмий тили малай тили, мамлекеттик дин ислам дини. Өлкөдөгү ислам дининин ордуна токтоло кетсек, башка дин өкүлдөрүнүн көптүгүнө карабай ислам мамлекеттик дин болуп кабыл алынган. Бул жыйынтык өлкөдөгү ислам партиясынын жетишкендиги десек болот. Негизинен ислам дини өлкөгө 8-кылымдарда аравиялык жана индиялык мусулман соодагерлердин таасири астында акырындык менен кире баштаган. Кийинчерээк 1414-жылы Малакка шаарынын түптөөчүсү принц Премьевара Пашай падышасынын кызы менен үйлөнүп, ислам динин кабыл алат. Атын Мejat Искендер Сах деп өзгөртөт. Ал мусулман болгондон кийин анын кол астындагы жумрай журт да ислам динин кабыл ала баштайт. Сах 1424-жылы кайтыш болот. Андан кийин бийлик башына келген ажоолор да ислам динин жайууга жакшы көңүл бурушкан. 1957-жылы мамлекеттик башкарууда таасири күчтүү ислам партиясы курулган. Андан кийин 1968-жылы Дарул Экрам коомдук фонду түптөлгөн. Бирок бул фонд Махатхир Мухаммед тарабынан жаптырылган. Себеби эң алгач илимге, билимге үгүттөгөнү менен кийинчерээк туура эмес түшүнүктөрдү киргизе баштаган болчу. Көрөгөч премьер-министр Махатхир Мухаммед аны байкаган жана иштерине бөгөт койгон. Махатхир бул кызматта 21 жыл иштеген. Бул өлкөнүн тарыхында эле эмес, Азиядагы эң узак башкаруучу катары эсептелет. Махатхир Мухаммед Малайзиянын кайра жаралуусунда нар көтөргү салымы бар. Махатхир биринчи кезекте дин менен саясаттын чегин аныктап, андан кийин өлкөнүн өнүгүүсүнө багыт алган. Мындан 37 жыл мурда Малайзия сырьё өндүрүп, импортко басым жасаган өлкө болгон болсо, бүгүнкү күндө индустриалдык өнүккөн мамлекетке айланды. Экспорттун 85%-ын өндүрүш товарлары түзөт. Мындан сырткары Малайзияда туризм эң жогорку деңгээлде өнүккөн. Эгерде сиз Малайзияда эс алууну кыялданып жүргөн болсоңуз, сизди сүйүнтүүчү дагы бир маалымат: бул өлкөдө халал туризм тармагы эң мыкты деңгээлде өнүккөн. Кыялыңыздагы саякатыңыз ишке ашып, Малайзияга барганыңызда сөзсүз барып көрүшүңүз керек болгон жерлер. Малайзиянын борбор шаары болгон Куала-Лумпур. Куала-Лумпур Азиядагы эң жашыл шаар. Дал ушул жерден сиз дүйнөнүн эң бийик эгиз мунарасы болгон Петранасты көрө аласыз. Ичине кирип, соода кылып, Кыргызстанга Малайзиядан эстеликтерди алып келсеңиз болот. Эгер сиз куштарды жакшы көрсөңүз, алардын түрлөрүн көргүңүз келип жүргөн болсо, бул сиз үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Куштар паркына барыңыз. Бул парктын өзгөчөлүгү куштар капастарда кармалбайт. Алар каалагандай учуп жүрүшөт. Анан дагы Ислам искусство музейине барууну да унутпаңыз. Музейде ислам дүйнөсүндөгү түрдүү курулуштардын макеттерин көрө аласыз. Эң жөнөкөйүнөн Меккедеги Харам мечитине чейин. Жана да музейде 7000ден ашуун ислам дүйнөсүнүн китептери сакталуу. Мындан сырткары сизди Сабах жана Саравак аралдары да күтүүдө. Малайзия көп улуттуу өлкө болгондугу үчүн түрдүү маданияттарга күбө боло аласыз. Малайзиянын калкы сизди жылмайын кой жүз менен тосот. Эгерде сизде Малайзияга барып эс алуу үчүн канча акча керек делет деген суроо пайда болгон болсо, анда ал сурооңузга жооп берейин. Малайзияга барып, бир жума эс алып келүүңүз үчүн билет басын кошкондо орточо эсеп менен 50 000 сомдун тегерегинде акча керектелет. Кыялдагы саякатыңызды ишке ашыруу үчүн бүгүндөн чамданыңыз. Ассаламу алейкум.